Саламатсыздарбы, жаңылыктын саат 10-го даярдалган чыгарылышы мен Гүлбахар Ахмедова алып барам, алгач кыскача таанышыңыздар. Садыр Жапаров Туркиянын ички иштер министрин кабыл алды. Россия Кыргызстанга 150 мугалим жөнөтөт. Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен кышкы туризм боюнча алдыңкы үчтүккө кирген. Ошол жана башка маалыматтар алдыда кененирээк. Президент Садыр Жапаров өлкөгө сапары менен келген Туркия Республикасынын ички иштер министри Сулейман Сойлуну кабыл алды. Практикалык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана Кыргызстан менен Туркиянын ортосундагы коомдук коопсуздук, жарандык коргонуу жана мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү жаатындагы макулдашууларды ишке ашыруу жана башка актуалдуу багыттар боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчы Туркиянын ички иштер министринин башчысы менен учурашып, анын сапары эки мамлекеттин укук коргоо органдарынын ортосундагы эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө түрткү болорун белгиледи. Туркия биз үчүн бир тууган мамлекет жана ишенимдүү дос. Кыргызстан Туркия менен өз ара аракеттенүүгө өзгөчө маани берет, деди президент Садыр Жапаров. 2023 жылы Россия Кыргызстанга мектептерге 150 мугалим жөнөтөөрүн Россия Федерациясынын агартуу министрлиги кабарлады. Ведомствонун маалыматына караганда, российский учитель зарубежем деп аталган долбоор башка өлкөлөрдө көп кызыгууну жаратып келет. Анын алкагында Кыргызстанга педагогторду жиберүү багыты дагы каралган. Россиянын агартуу министринин орун басары Денис Грибовдун айтымында, биргеликте иш алып баруу, адистер арасында тажрыйба, уникалдуу программаларды алмашуу иштери балдарга заманбап, сапаттуу билим берүүнү көздөйт. Кыргызстан кышкы эс алуу боюнча КМШ өлкөлөрүнүн алдыңкы үчтүгүнө кирди. Бул тууралуу Турстатта кабарланды. Маалыматтарга караганда, рейтингди түзүүдө өлкөлөрдүн туристтер арасындагы популярдуулугу жана туризм инфраструктурасын өнүктүрүүнү эске алынган. КМШнын кышкы туризм боюнча популярдуу жана жагымдуу өлкөлөрүнүн рейтингинде алдыңкы бештикке Казакстан, Азербайжан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Армения кирген. Кыргызстандын кышкы туристтерди Бишкек жана Каракол шаарлары, Караколдогу тоо лыжа курорту, Бишкекке жакын жайгашкан лыжа базалары жана ысык көл кызыктырып келет, деп жазылат Турстатта. Ош шаарындагы мейманканалардын биринде Кытайдын эки жараны мушташып кетип, бири каза болгон. Маалыматтарга караганда, эки жаран мушташа кетип, бири экинчисинин жүрөк тушка бир нече жолу бычак менен сайып жиберген. Жарат алган адам ошол убакыттын өзүндө мерт кеткен. Бүгүн 9 ноябрга карата Улуттук банк $1 курсу 83 сом 99 тыйын деп көрсөттү. Өлкөдөгү коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда $1 сатып алуусу 83 сом 50 тыйындан болсо, сатуу 84 сом 50 тыйындан болууда. Ал эми рубль сатып алуу 1 сом 34 тыйындан болсо, сатуу 1 сом 39 тыйындан болууда. Азыркы саатка даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки сааттардан амандашканча саламатта туруңуздар.